Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарды менин YouTube каналымдан көрүп турганыма кубанычтамын. Россияда туруп, атайын VPN сатып алып, же бекер VPN издеп, аны качат этип, настройка кылып, анан YouTubeга кирип, менин видеомду көрүп турган мекендештерге өзгөчө ыраазычылык, өзгөчө рахмат айтам силерге. Себеби өзүм 1,5 ай болду Москвага келгениме. 1,5 айда ушул VPN деген нерсе аябай эң керек нерсе болуптур. Жана мындай жакшы VPN табыш өтө кыйын экен. Россиядачы кыйын, YouTube, Instagram'ды көрүү дагы кыйын болуп калыптыр. Ошондуктан ошол кыйынчылыктарды башпан өткөргөндүктөн баардыгыңыздарды баардык ошол VPN колдонуп көргөндөргө ыраазычылык айткым келет. Бүгүнкү видеодо урматтуу мекендештер, акыркы убакта болгон өзгөрүүлөр, олуттуу өзгөрүүлөрдүн бири бул RUID приложениясы эксперимент узарып иштеп баштады. Ал тууралуу айтып берем. Анан экинчи бөлүгүндө Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы жаңы келишим боюнча айтып берем. Ал келишим ратификациядан, Госдумадан өттү. Демек, ал келишим Кудай буюрса жакында иштеп баштайт. И ошол келишим биздин мигранттардын жашоосуна таасир этет. Кандай келишим десеңиздер, видеонун экинчи бөлүгүндө айтып берем. Видеонун аягына чейин көрөбүз. Жана видеого лайк басып, бизге подписаться болуп, жана ушул видеону башка мекендештер менен бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. RUID приложениясы боюнча айта турган сөз көп, урматтуу мекендештер. Себеби мен бул RUID боюнча маалыматты как чыгып баштагандан бери, ошо кыскасы Москвада, Россияда ушул RUID жөнүндө чечим кабыл алынып интернетке чыккандан бери ар бир статья, ар бир закон, ар бир приказдарды мен күзөтүп өзүм карап келип жүрөм. Ошондуктан RUID боюнча менде айта турган сөз көп. Бирок мен кыскача эмне болду, эмне болуш керек эле, эмне болуп жатат деген суроого жооп берип кетейин. Азыр эмне болду? Чынында 1-июлдан баштап баарыбыз күткөнбүз бул приложенияны, как и экспериментти милдеттүү түрдө өткөзүшөт деп. Россияга кирип келген бардык кыргызстандыктардан булар талап кылып баштайт 1-июлда деп мен ойлогом. Тышкы иштер министрлиги дагы ушундай маалыматты таратышкан, официалдуу түрдө кытерден чыкты, башка жактан чыкты, кыскасы. Биз деле баары ошентип ойлогонбуз, бирок 1-июлдан баштап погран заставаларда, аэропорттордо RUID приложениясын талап кылышкан жок. RUID приложениясынын эксперименти кийинки жылдын 31 декабрына чейин узартылды деген маалымат келди. То есть 2027 жылдын 31 декабрына чейин узартылды. То есть 1,5 жылга өткөрүү убактысы узартылыптыр. Анан ошол аэропортто бизден пограндар сурабаса QR кодду бул RUID приложение отмена болду же кийинки 1,5 жылга кийинки калтырылды деген маалыматты, ушул маалымат чынбы деген суроого жооп берип кетейин. Бул жалган маалымат. RUID отмена болгон жок, эч кандай жылган жок. RUID приложениясы эксперимент былтыр башталган. 2025 жылы 1-июлда башталган. Мен ошондо да маалымат чыгарганмын. Мен ошондо дагы бул милдеттүү түрдө болот. Баарыңыздар RUID приложениясын көчүрүп колдонуп баштагыла дегенмин. Былтыр быйыл деле 2 ай мурун дагы ушундай маалымат видеолорду ушул Instagramга чыгарып баштадым кыскача. Көбүнчө YouTube'да да 1-2 видеода айткам. Көп видеону мен Instagramга чыгарып, мен Instagramдагы аудитория өзүнчө эле бир тема экен отдельный. Ал жөнүндө өзүнчө бир видео кылып айтып берейин. Кыскасы Instagramдагы жанагы сөгүнчөк, сабатсыз, маданиятсыз жана подписчиктер каяктан келет деп ойлончу элем. Баары көрсө ошол Instagramдан келет экен. Instagram жөнүндө бир өзүнчө бир видео тартабыз. Азыр темадан алыстабайлы. Кыскасы мен Instagramга көбүнчөсү кыска видеолор чыгарып турдум. Көбүнчөсү чакырып жасадым. Вот 1-июлдан баштап иштейт. Баарыңыздар даяр болуңуздар, приложенияларды көчүрүп алыңыздар. Мен ишим ошол, маалымат таратып, маалымат кылганы 1-июлда ошол ал иштебей калды и элдерде ушундай эки кача пикирлер болуп калды. Эмне сен алдайсың, тияк бияктан. Мен ошону түшүндүрүп кетейин. Кыскасы RUID приложениясы кандай иштеп атат азыр? Ал иштеп атат, өзүнчө бир башка схемада иштеп атат да. RUID приложениясы 1-июлга чейин көчүрүп алып, Москвадан баягы запрос таштабай эле, QR код албай эле кирип келген болсоңуз, сизди кирген күнүңүздү баарыңыз датаңызды коюп, сизде QR кодду сизден сурабай эле өзү погран застава, погран службалар өздөрү берип коюп атат. Дал ушундай ситуация менде болду. Мен 1-июнда келгенмин, июлда эмес. Ошол июнда келгенде мен андан мурун RUID-ны көчүрүп алгам, Кыргызстанда көчүрүп алып, аны эксперимент кылып, ишин чукулап, эмне бар, эмне жок баарын карап чыктым. Анан келдим 1-июнда запрос таштабай эле эчтен чыгылбай эле. Бир 2 жыл өткөндөн кийин RUID киринчи деп ачып көрсөм, QR кодтур. Предъявите QR код деп жазып коюптур. Анан кирсем, кадимки QR код бар экен. Анын ичинде менин кирген маалыматым, паспорттук данныйларым баары жазылып турат.
Кыскасы булар баарын менден сурабай эле Руайдыга өздөрү киргизип коюшуптур. Кыскасы Руайды эми ушинтип иштеп баштайт экен. Азырынча маалымат ушул. Анан эртең күнү бул Руайды боюнча өзгөрүп кетиши мүмкүнбү? Толук мүмкүн. Мекенечте Россияда ар нерсе болушу мүмкүн. Аминаны деле биз милдеттүү түрдө болбойт деп ойлогонбуз. Наоборот, Аминаны милдеттүү түрдө азыр баардыгыбызды поголовно биздин мигранттардан талап кылып атышат, биздикилер колдонуп атышат, туура. Ошондуктан баардык мекенечтерге Руайды боюнча айта турган сөзүм, мурункудай эле сөзүм өзүнүн күчүндө Руайды плажинасын көчүрүп алабыз. Ичинде нелер бар экенин издеп табабыз и колдонуп үйрөнүп баштайбыз. Как только милдеттүү түрдө колдоносуңар дегенде, жанагы печат маселесине окшоп баарыбыз поголовно реестрге түшүп калбай, поголовно кире албай Россияга калбаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз баардыгыбыз ушул Руайды плажинасын колдонуп, мындай ситуацияга даяр болушубуз керек. Ошондуктан мен мурунку сөздөрүм, Инстаграмда мурунку видеолордун өз ордунда калат. Жана мен айткан сөздөрүм өз күчүндө, мен аларды арка кайтарып албайм. Эч ким эч нерседен алдаган жок. Эксперимент жүрүп атат и колдонуп башташыбыз керек. Деги эле айта турган болсом, Руайды плажинасы биз үчүн мындай пайдасы тие турган эле приложение экен да. Мен ичине кирдим, как положено, биз кыргыздар үчүн, мигранттар үчүн ачылган отдельный бир өзүнчө госуслуги приложение деп түшүндүм да. Бирок мигранттар үчүн атайын чыгарылган госуслуги приложение. Бул негизи жакшы нерсе. Ичинде эмне бар экен? Инөнүндө онлайн алсак болот. Мен ойлойм, башка документтерди дагы кеп кошушат ушул жакка. Онлайн эле бирөө жарымга акча берип, бирөө өчүрт алып берип, пенсионныйга барып, налогыйга барып, ыжы-кыжысу жок. Азыр тем более Амина менен албай кабыл албай жатат. Биз онлайн эле документтерибизди бүтүрүп алсак болот. Бул жакшы мүмкүнчүлүк. Анан иште запись, окшогон нерселердин баардыгы ичинде бар экен. Ошондуктан мен ойлойм, дагы бул жолу айтам, Руайды плажинасын көчүрүп алып, бекерчиликте чукулап ичинде нелер жок экенин көрүп, үйлөнүп кое бериңиздер, силерге зыян тийбейт. Эми экинчи темага өтөлү. Экинчи тема бул соглашение. Соглашение у Россия менен Кыргызстан ортосунда соглашение, жаңы келишим эмне жөнүндө? Келишим посольство, биздин диппредставительство, Минтрудтун, биздин МВДнын өкүлчүлүктөрүнүн статустары, аларга кол тийбестиги, иммунитети, дипломатический деп коебу. Анын ичинде анонимность, секретная информация, ушуга окшогон маалыматтар камтылган келишимде. Бул келишимге 2025 жылда ноябрда Путин менен биздин президент Садыр Жапаровдун жолугушуусунда кол коюлган. Эми ошол Госдумадан кече 7-жылда ратификациядан өттү. Эми ратификациядан өттү дегенде бул күчүнө кирип иштеп баштады десек болот. Эми организационный работа где-то бир дагы жарым жылга созулушу мүмкүн, пока бизде представительстволор ачылат. Алар бир министр келип торжественно кызыл лентасын кесет. Анан ол антебиз кыйратабыз деп баарын интервьюларды беришет. Эми ушундай жанагы эле шаблонный сценарий да бул жагычы дальше эмне болушучу. Эми мигранттарга кандай чечеси бар деген жер бар да. Мигранттарга өтө чоң мүмкүнчүлүк ачылып атат бизге. Биздин өзүбүздүн МВДнын өкүлчүлүгү ошол при Минтруда миграция ошонун ичинде МВДнын дагы өкүлчүлүгү кошо ачылып, анан аларга кандай укуктар берилип жатат деген суроого жооп берип кетейин да. Минтрудтун иммиграциянын өкүлчүлүгү азыр бар, ушул этапта дагы мурун эле ачылган булар. Алардын мурун максаты иши алып барган жумушу ошол бул жерде айлыгын ала албай калган, жумуштагы көрсөткөн, незаконный отношение болгон, бирөө басмырласа айлыгыңарды бербей койсо, ошого окшогон иштердин баарын ошол биз Минтрудка кайрылсак болот. Ушундай биздин Добрынский метродо посольствонун жанында эле бул жактарында ушундай Минтрудтун өзүнүн өкүлчүлүгү бар. Бирок ал жерге көп мигранттар, биздин мекендештер кайрылышпайт экен, көпчүлүгү ушул посольствонун эшигин каклай беришет экен барчы. Эми ошол өкүлчүлүк азыр дагы кеңейип атат. Ичинде азыр мындай соглашениени окуп чыктым, ал жерде жазылышынча биздин укуктарды коргосо болот экен алар. Биз мисалы үчүн МВДден бизге туура эмес мамиле кылып, незаконный мамиле кылса, документтерибиз жайында болсо да печат базып бербей жаткан болсо, ошого окшогон маселелер боюнча, бардык миграциялык вопростор боюнча, где незаконный болсо, биз өзүбүз биздин МВДнын өкүлчүлүгүнө барып кайрылсак болот. Соглашениеде ошентип жазылып турат. Анан печат маселеси боюнча дагы кыйынчылыктар болсо кайрылсак болот. Кыскасы ушундай жакшы мүмкүнчүлүк
берилип жатыптыр, бирок ал жөнүндө эч ким айтпай жатат да. МИД өзүнчө маалымат чыгарбай атат бул жөнүндө. МИДтен өткөндө чыгарган маалымат отдельная тема бул история. Мен ага ишенип бир аз элдерге шермен болуп калдым. Кыскасы блогерлерди эми билбейм, сабаксыз деп айткым келбейт. Может убактысыз болуп айткандыр. Пока бул келишим жөнүндө блогерлер дагы чыгарбай жатат, эч ким чыгарбай жатат да. И өтө чоң мүмкүнчүлүктөр берип жатат урматтуу мекендештер. Өтө чоң мүмкүнчүлүктөр берип жатат. Биз ошону иштетип кетиши дальше бул бизден зависит этет да. Алардан зависит этпейт да. Мисалы үчүн биз министрликтен зависит этпейт, посольстводон зависит этпейт. Биз эгер кайрылсак, ушундай соглашение түзүлүп турго, ушундай келишим бар экен, ушундай укуктарыңар бар экен силердин, мына менде ушундай ситуация болуп атат эле, ушундай печать баспай атат, ушундай нерсе болуп атат, учурт ала албай атам, же мага МВД мындай аракет кылды, мынтип МВД үйүмө чейин бастырып келди, мен документтерим алып кетип калды бир МВДнын сотрудниги, Россиянын, Москванын, деп биздин өзүбүздүн МВДга кайрылсак болот урматтуу мекендештер. Эми ошону айтпасак, конечно, бул нерсе азыр хи-ха-ха келет, лентасын кыркат, ачылат, анан калат. Ал жерде сотрудниктер ал жерде кофесин ичип, сигаретин чегип, анан кирип чыгып, анан жанагы айлыгын алып отура беришет. Анан биздикилер биз жаңылыктарды укпайбыз, айтсаң укпайбыз. Азыр тихоря ушул нерсени эч ким айтпай жатканына мен таң калып атам. Официально бир эки сайтта эле маалымат берип койду. Кабарда, немеде, Акипрессте жаңылык чыгарып туруп, Акипрессти окуйын деп кирсем, акча төлөшүм керек экен ага окуш үчүн. Таң каласың да. Анан биздин министрлик, башкалар, элчилик өздөрүнүн сайттары бар, булардын деле. Пресс немелери бар. Негедир маалымат жок. Өкмөттүн өзүнүн пресс службасы бар. Алар да маалымат тартпайт. Кыскасы, тихоря мен азыр чыгып атам, айтып атам, потому что мага случайно ушул неме тигип калды документ. Закондор боюнча алардын ичинен окуп чыктым, анан ничего себе дедим, ушундай бизге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп эмне жөнүндө азыр маалымат чыкпай жатат деп мен таң калып турам. Эмне кылабыз, урматтуу мекендештер? Баардыгы азыр Google'дан, Яндекстен ошол соглашениянын 7-жылда ратификация болгон соглашениени издейбиз. Юристтер, особенно юристтерге кайрылып кетилем. Бланка толтуруп 60 000 ала бербестен, ошол маалыматтарды алып, окуп, талдап, аналитика кылып, ушу элдерге чыгарып тургула. Анан биз кокуй менен кыйын бирөөнү чыгардым, мен удовлетворениясын жойдум, штрафка котордум деп мактанып, жанагы чыгара бербестен ушундай пайдалуу маалыматтар чыгарып тургула деп суранып кетилем. Ушул видеодон кайрылып баарыңыздарга. Себеби эл ушул нерсеге муктаж болуп турат. Мен ойлойм, бул биз на уровне президента бул чечимдер кабыл алынган, сүйлөшүлгөн, а на уровне там вот этот отделов, да, представительств бул иш жеткенде унутулуп калып атат да. Потому что ошол түбүндө айта турган адам жок болуп атат. Маалымат бере турган адам жок. Ошондуктан көп мыйзамдар иштебейт, көп жанагы өзү иштей турган нерселер, мамлекеттик органдардын функциялары көп мындай иш алып барышпайт да. Бул себеби бирөө эле. Себеби ошол биз өзүбүз жөнөкөй мигранттар аракет кылбайбыз. Эми мен биз өзүбүз дегенде жөнөкөй мигранттар, мен да силерге ошол мигранттын кадимкидей мына ошол орустун квартирасында съемныйда жашап атам, кадимки көп эмес акча төлөйм. Плюс мен ушундай жумушман, сырткары видеолор чыгарып турам. Эми ушундай адамдар чыгара турса жакшы болмок. Көбүрөөк чыгарсак, көбүрөөк ушундай берсек, анан маалымат берсек жакшы болмок да. Бир-эки видео чыгарып эле анан кийин сразу өзүнүн акчасын неме кылып, акча иштейм деп сразу эле эме кылганда туура эмес да. Эл үчүн, соопчулук үчүн, элге жардам болсун деп маалыматтар чыгарып коюшубуз керек. Айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, бул маалыматты өзүңөр дагы издегиле жакшылап, посольствого барып сурагыла. Ушундай соглашение болуп турго, эмне деген соглашение, МВДга ушундай мүмкүнчүлүктөр берип атпырго, Кубатбек Орозов айтты каналдан деп бара бергиле. Мен жооп берем ушу айткан сөздөрүмгөчү бардыгына. Ушундай мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Ошол видеого лайк басыңыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү сөзүм менин бүттү. Баарыңыздарды видеону аягына чейин көргөнүңөргө рахмат. Колдон келишинче контенттерди тез чыгара турганга аракет кылабыз. Мен да официалдуу жумушта иштейм. Кээде кол тийбей калып атат. Ошондуктан поддержка кылып, лайк басып, бизди подписаться болуп коюңуздар. Бизде
силерге пайдасы тие турган маалыматтар чыгарып турат. Ошондой эле мен платный кызматтарым деле бар, билесиздер, ГПХ договор түзүш, алар уведомление жөнөтүп бериш, налог кантип төлөш боюнча дагы өзүмдүн кызматым бар. Андан тышкары перевод паспорт боюнча кайрылсаңар болот. СНИЛСты башка паспортко өткөрүш налогуйда болбой калды, мага Сахаровада кылса болот. Колуңардан келсе, зерикпесең Сахаровада барып бүтүрү, или болбосо бизге деле кайрылсаңар, биздин команданын балдары бар. Аларга деле айтабыз, ушул иштерди колдон келишинче силерге жардам берип бүтүрүп берет. Ошол урматтуу мекендештер, баарыңыздарга дагы бир лайктар үчүн, комментарийлер үчүн, аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн, ушул убакыттан бери мени күзөтүп келгениңиздер үчүн баарыңыздарга рахмат. Кийинки видеодо жолугушканча саламатта туруңуздар.